Ассаламу алейкум достор. Biz Вашингтон ДС'ге кирдик. Мына Кудай буйрса Кыргызстандын элчилигине 2.9 майл калдык. Бирок бул жакта жалаң светофорлор экен, 10 минутта жетесиңер дейт. Ошол жеткенге чейин мен сиздерге эмнеге бул жакка келатканыбызды жакшылап түшүндүрүп берейин достор. Менин жана жубайымдын Кыргызстандан алган загранпаспорт менен ID картабыздын сурогу бүттү. Анан биз элчиликке чалдык. Ушундай документтердин сурогу бүттү. Жардам бере аласыздарбы десек, бизге айтты, келиңиздер. Бирок келгенге жараша биз айткан документтердин баарын бүтүрүп келсеңиздер, убары болбой. Сиздерге жардам берип, жаңы паспорт, загранпаспорт жана айдиңерди берели деп. Анан биз ошол документтерди даярдай баштадык, бирок ковидтин кесепетинен Нью-Йоркко 2 жолу барып келгенге аргасыз болдук. Азыр бүт документтердин баары бүттү. Анан бизге 3-күнү күнү саат 3кө дептир. Мен өткөн видеодо 2 деп айтып отурмун. Саат 3кө келиңиздер деп убакытты тактаптыр. Биз азыр саат 3кө бир 15 мүнөт калганда барабыз ошол жерге. Анан баратканда бизге керектүү документтердин копияларын чыгарып, сүрөткө түшүп, паспорттун размерине жараша. Бул жакта $30 ала барыш керек болчу. Ар бир паспортко $30 төлөнөт экен, бирок ошол $30 наличка акча эмес, money orderге, электронный вариантка которуп, анан ошо money orderди апарыш керек. Бул жакта көп, Америкада ушундай практика көп. Наличка акчаны бербей, кеш деп коет бул жакта. Money orderге которуп, анан ошонун баракчасын апарып бересиң. Money orderди биз банктан алсак болот, же болсо 7-Eleven деген магазинден наличка акчаны берип, анан алар ошону электронный вариантындагы кагазды берет, money orderди. Ошону ала барыш керек экен. Анан бизге дагы Американын поштасынан атайын конверт апарыш керек болчу. Ал конвертте confirmation number деп коет. Ошол жана 3 марка чапталат экен. Биз ал конвертти эмнеге апаратабыз? Анткени биздин документтерди Кыргызстанга жиберип, алмашылып бүткөндөн кийин бул посольство ошол документтерди биз апарган конвертке салып туруп, анан кайра өзүбүзгө жиберет экен. Убара болбосун деген ой экен. Кайра келип, даяр документти алып кетпей, ошо конвертти тозуп алат экенбиз, биздин үйгө чейин келет экен. А бирок ошол конвертти биз өзүбүз даярдайт экенбиз. Эми көп деле акча болбойт экен. Ал конвертти даярдаш үчүн $8 30 центпи 50 цент ушундай кетти. Азыр ошо баардык айткан нерселердин баарын алып алып бартабыз. Кудай буйрса кирип жумуштарды бүтүрөбүз достор. Азыр мына Вашингтон ДС'нин көчөлөрү менен кетип бартабыз. Бул жакта ремонт болуп атыптыр. 2 полосанын 1 полосасын жаап салыптыр. Анан акырындан трафик болуп кетип бартабыз. Мына дагы 5 мүнөттүк жол калды. 1 майл.3 дейт. 1 майл көп мекендештер бизден сурайт. 1 майл кандай деп. 1 километрде, 1 майлдын ичинде 1 километр 600 метр болот. Азыр элчиликтин сыртынан тартабыз. Эгер уруксат берип калса, ичинен тартабыз. Анан кандай болот экен, сиздер өзүңүздөр билесиздер. Мына бул жакта жаңы асфальт салып, жолдорду оңдоп атыптыр. Асыл жердин посольствосу экенин билбейм, а может Индияныкыбы, же Пакистандыкыбы, же Арабский Эмираттыкыбы. Сыртты ушундай экен. Желектердин баары тагылып турат. Бирок кайсы мамлекеттик экенин билбейм. Мына биздин посольствого да аз калды. Мына могул жерде дагы бир өлкөнүн посольствосу турат.
Мына могул жер экен, дагы бир посольствонун өлкөсү. Моякта бир турецкий, мына түрктөрдүн посольствосу экен достор бул жер. Түрктөрдүн желеги илинип турат. Биздин Кыргызстандын посольствосуна да абдан аз калды. Биздики жолдун оң тарабында экен достор. Оң тарабы мына азыр жакындап калдык. Мына буякта дагы бир мамлекеттин посольствосу экен. Азыр биз Кыргызстандын желегин көрөбүз достор. Мына бул жакта дагы бир өлкөнүн посольствосу экен. Мына бул жерде дагы бир желек илинип турат. Буякта посольствонун машиналары го дейт. Жолдордун баарын оңдоп атышыптыр. Кыргыз Республикасынын элчилиги деп турат. Мына Кыргызстандын желеги табылып турат достор. Мына келдик. Мына ылдый жагында бир машина кире турган гараж бар экен. Ушул ак здание экен, 3 этаж болгон. 2350 Кыргыз Республикасынын элчилиги. Достор, Кыргызстандын желеги желбиреп турат. Азыр бул жака машинаны токтоттук. Азыр керектүү документтерди алып алып ичине киребиз. Анан чыккандан кийин убакыт көп болот. Анан көп нерселерди көрөбүз достор. Кыргызстандын желеги желбирейт достор. Мына 2360 Кыргыз Республикасынын элчилиги деп жазылып турат. Консулдук бөлүмүнүн иш убактысы дейт. Дүйшөмбү, жума саат 9-дан кечки 6-га чейин экен достор. Электрондук адрес турат, телефону турат. Мына ушундай жерде жайгашыптыр. Достор, ушундай Массачусетс деген авенюда көптөгөн посольстволор мына жайгашыптыр. Бул жактан азыр сиздерге көрсөттүм. Кыргыз Республикасынын Америкадагы посольствосу, элчилиги. Так, бул жерде азыр карасак, мына бул жерде 2 өлкөнүн посольствосу турат достор. Азыр мен сиздерге мына капталына келгенде көрсөтөйүн. Мына бул жер бир мамлекеттин посольствосу экен. Аркы здание болсо дагы бир башка бир мамлекеттин посольствосу экен достор. Мына бул жакта дагы Американын желеги илинип турат. Могул жерден дагы бир желек көрүп атам достор. Дагы бир өлкөнүн посольствосу ушул жерде экен достор. Мына моякта дагы бир желек турат. Ушинтип ушул жерден баштап мына ар жакта дагы желектер турат. Ушундан баштап Массачусетс көчөсү толугу менен посольстволор экен достор. Мына могул жерде Арстамдын кооз эмеси бар экен. 2ге бөлүнүп тур. Бирөөсү аркасынан, бирөө капталынан көрүнүп, аптан кооз көрүнөт экен достор. Биз посольствого кирип чыктык, бирок ичинен сурасак, сиздерди атайын комната бар, ошол жактан сиздерди сүрөткө тартып коеюн. Бирок бул жактан сураш керек, ичинен камера менен тартканга болобу, болбойбу деп. Анан тартылбай калды достор. Ийгиликтин эрте кечи жок, башка жолда келгенде тартабыз. Самое главное, биз мекенибиздин Америкадагы элчилигине келип сиздерге көрсөттүк. Мына дагы бир жол көрсөтүп коеюн. Андан ары Вашингтон ДСнин башка жакшынака жерлерин көргөнгө аракет кылабыз достор. Бүгүн гостиница табабыз бул жактан, анан бул жакта калабыз. Керек болсо эртең бүрсүгүнү да калабыз достор. Мына бул жакта да дагы бир өлкөнүн посольствосу турат. Могул жерде 2 өлкөнүн посольствосу турат.
Буякта Кореяныкыбы, Японияныкыбы, ошондой. Мына буякта бир посольство турат. Ар жагында дагы бир элчилик турат, достор. Мына бул жакта дагы бир элчилик турат. Мындан ары дагы элчилик турат, достор. Мына желектери турат. Андан ары кете берсек улам эле ар кайсы өлкөнүн элчилиги боло берет экен. Гостиницаны көздөй кеттик. Азыр могу Кыргыз Республикасынын элчилигинин жанынан бир гостиница таптык. Мына Вашингтон ДСнин ичинде жүрөбүз, достор. Мондай stop on all way деп жазылып турат. Ушун жанына келип токтош керек дагы. Ким биринчи келсе ошол өтөт. Очередь менен өтүп турат. Булар уже үйлөр экен. Жөнө кыдырабыз, жакшы жерлерин көрсөтөбүз. Абдан сонун үйлөр бар экен. Бирок көчөлөр кичине таарыраак экен, достор. Абдан сонун үйлөр экен. Бул жакта дагы бир мамлекеттин элчилиги бар экен. Мына посольствонун маңдайында эле экен. Биз тандаган гостиница. Take the next left to stay on Kalorama Road Northwest. Вашингтон ДСде абдан жылуу экен, элдердин баары футболкачан жүрүшөт, чуркап жүрүшөт. Бул жакта дагы бир мамлекеттин посольствосу бар экен, жел берип турат. Бул жакта дагы бир мамлекеттин посольствосу бар экен, мына достор. Your destination will be on the right. Мына биз жеткени калдык. Болгону 500 фит калды. Бул жакта мына Украина окшойт. Украинанын посольствосу экен, достор. Мына Украина деп жазылып турат. Желеги да жел берип турат Украинанын. Ушул тегеректин баары эле посольство турбайбы көрсө. Your destination is on the right. Биз кечки эс алууну кылып акырындан сейилдеп жүрөбүз. Гостиницанын жанындагы үйлөрдү карап, Вашингтон ДС абдан ичи жакшы экен. Уютный экен, үйлөрү жакшы экен, достор.